Салам достор. Менин атым Гүлбарчын. Мен 28 жаштамын азыр. 2 балам бар. Азыркы убакта 2 жылдан бери Кореяда жашап иштейм. Мен кийинен кантип келип калгам Кореяга? Эмнеге дегенде акыркы күндөрү өзүңүз жөн айтып бербейсизби? Кантип барып калдыңыз эле Кореяга деп суроолор келишет аябайчы. Анан ушундай кыскача видео тааныштыруу тартып, анан өзүмдү тааныштырайын дедим. Өзүм айта турган болсом, Жалал Абад шаарынын Сузак районуна караштуу Кашкатерек деген айылда төрөлүп өскөм. Ошол жерде 8-класска чейин Мамбет Аипов атындагы орто мектепте окугам. Ким көрүп аткан болсо, азыр мен Кашкатерекке чоң салам айтам. Анан 2009 жылы тилекке каршы апам каза болуп калып, анан кийин мен чоң эжем үй бүлөсү менен кошо жашап калдым Жалал Абадта. Анан алар мени эрежеге жеткирди, мени окутушту, турмушка беришти. Аябай ыраазымын. Анан ошол жерде 9-класстан 11-класска чейин Жалал Абадтагы Ратбек Санатбаев атындагы 9-мектепти окуп бүтүрдүм. Анан аны бүткөндөн кийин ошол эле Жалал Абадтагы ЖАГУдагы филология факультетине окууга тапшыргам. Ошол жерде 4 жыл окуп, бакалавриатты бүткөм. 3-курста окуп атканда турмушка чыктым. Бир балалуу болдук. Анан Россияга барып иштеп келбейлиби деген ой пайда болду. Анан барып келели деп чечим чыгардык. Ал 3 жыл жашап иштедик. Мен маникюр курсун бүтүп, ошол жерде Россияда маникюр менен маникюрдун салонунда иштегенмин. Ошол жылдары жашап иштеп атканда менин апам этническая кореянка болот. Кореяга этнический корейстин балдарына, этникалык корейстердин өздөрүнө ушундай виза бар экен атайын. Ошол виза менен келип, бул жерде жашап, иштеп, гражданство алып, полноценный жашаса болот экен да Кореяда. Анан эң чоң эжем ошол жерде Кореяга барып келбейлиби, иштеген деген деп ойлонуп калды. Анан ага дагы көп документтер керек экен да. Анан ошол эжем Казакстандан, потому что мен апам Казакстанда төрөлгөн үчүн ошол жерден архивтерден чукутуруп таптырып, анан ошол документ менен биринчи жолу чоң эжем келген Кореяга. Султан дагы айтып баштады, биз дагы барып көрбөйлүбү, биз дагы иштеп көрбөйлүбү. Анан визага тапшырып, анан ошентип келип калганбыз. Ошол визаларды токтоп кетсең, этникалык корейстер кандай виза алышат? Алардын үй бүлөлөрү кандай виза алышат? Этникалык корейстер же болбосо этникалык корейстердин балдары F4 жана H2 деген виза алышат. Бири деген F4 деген берилген виза, бул вид на жительство, ал эми F4-ин үй бүлөсүнө, балдарына бериле турган виза. Сопровождающая гостевая виза болуп саналат. Анан иштегенге болбойт. F4 менен иштегенге бар жок жерде уруксат. Жакшы иштерге орношуп, андан ары гражданствода тапшырып, гражданство алса болот. Кореяга келип түшүп калдың, анан кийин ушул Корея сага жактыбы, жакпадыбы? Сен ойлогондой болдубу же күткөнүңдөй болбой калды? Башында кыйынчылык болду. Кыйынчылык биринчи эмнеден болду? Тил билбегенден болду, потому что кайсы ишке барба, тил билсең сага жеңил болот да. Кайсы мамлекетке барба, бул не только Кореяга келди, сен башка мамлекетке баргандан кийин ушундай адаптационный периодун өткөргөнгө чейин адам депрессия болуп, анан артка кайра кайткысы келип, ушундай этаптардан өтөт. Нормально экенин түшүнүп, анан менде деле депрессия болгон, менде деле эмнеге келдим экен, бекер эле келбей эле койсом болмок экен го деп өзүмчө ойлор келген менде деле. Анан мен эмесин дагы ойлодум, балдарга дагы келечегине жакшы болсун деп. Эмнеге дегенде все равно Корея бул өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Анан балдар дагы ушундай жакшы мектептерге барсын, жакшы образование алсын деген ойдо калып, анан өзүмчө ушундай чечимге келгем. Кореяда биз жашайбыз деген чечимге келдим. Иш эмгегиңде тууралуу айтып берсең. Ооба, суроолордун көбү эле сиз эмне иш кыласыз айтып бербейсизби? Азыр эмне жумуш кыласыз деген ишке. Мен ишими кыскача айтып берсем, доширак, кимпап деп коет. Ушул корейстердин ушундай тамактары бар, ушул тамактарды чыгарабыз. Ушундай тамак аш чыгарган 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдан бери ошол жерде иштеп келем азыр. Правага окуш кандай экен? Канча ай окуш керек? Канча сом турат?
бир ай окуйсуң теориясын, анан практика тапшырасың бир ай. Ошондо 2 ай кетип калат. Менде ой болду, может Кыргызстанга барып келсем деп, анан карап көрсөм ал жерде 3 ай окуш керек экен. Анан ал жака барып келген жол кире, билет, Волгага анан ошол жерден окуймчу деп. Ошол жерден окутам азыр. Мени эмне жумуш кыласың дегендерде мына. Мындай кимбаптарды чыгарабыз биз. Бул эмне кимбап? Ристен турат бул негизи. Ортосунда ар кандай начинка болот. Эт болушу мүмкүн, жумуртка болушу мүмкүн, балык болушу мүмкүн. Ушундай кимбаптарды ушул отделде иштейм, кимбап чыгарган отделде. Анан бизден дагы мындай сэндвичтер чыгат. Анан мындай азыр клубниканын сезону болуп атат, Кореяда башталды. Азыр биздин менюда ушул сэндвич кошулду. Бул сладкий мындай ортосунда крем менен, анан кулпунай менен. Жакшы экен мынакей. Кулпунайдан крем менен сэндвич. Кыргызстанда барбы мындай? Мен жеп көргөн эмесмин да. Кыргызстанда билбейт экенмин. Бул бышканбы же кантип жейсиң? Бул готовый продукт уже, буну микроволновкага эле сала коесуң. Жана шашып иштеп жүргөндөргө аябай эме да, анан сытный болот, кстати. Аябай сытный болот. Жегенин аябай ток кармайт да. Дагы биз мындай бургерлер чыгарабыз. Булар да бышканбы же эмне? Булар да готовый. Буларды только жылытыш керек болду, ооба. Анан мындай сет доширактар чыгат. Мынакей. Мындай түрү. Обязательно рис. Ооба. Порция экен да. Чоң порция. Анан көбүнчө буларда свинина да, ошол жандай мусулман эместер, свинина жебегендер болсо табыш кыйын эле болот. Бир порцияда бул түрдүү полноценный обед. Иштеп жүргөндөргө аябай удобный да. Аласың, жылытасың, жейсиң дагы эме кыласың. Анан мындай салаттарды чыгарабыз, салаттар. Булардын баалары канчадан примерно? Баалары кымбат эмес, канча? Бул салат, например, салат алсак 4700 вон экен. Бул Корея үчүн бул аябай арзан да. Анан мурда мен азыр болсо мындай самгак деп коет. Самгак кимбап чыгарган жерде иштейм азыр ушул отделдечи. Мурун болсо башка отделде иштейт элем, ал отделден которулдум. Мурун болсо мындай бургерлерди, плеттерди жарып элек, салаттарды да заготовочный цехте иштейт болчумун мурун. Азыр башка цехке которулгам. Ошол мен эмне иш кылам Кореяда. Эми силер подробно билип алдыңар. Ушул товарларды чыгарат экен барча. Мына мен чыгарам. Если что, корейстерди карантин деп коеюн. Анан, кстати, мына жумурткалар дагы жегенсизби? Бул вкусный. Запеченный, да? Бул перепелиные яйца запеченные, аябай даамдуу ушулар дачы. Кантип пиширет? Ушуну билбейт экенмин. Мен уккан духовкага салып пиширет деп. Ушундай бурун түскө айланып, бир кадимкидей эле жумурка даам. Мындай бар экен. Жумуртканы силер дагы сууга эмес, духовкага биширип көрсөңөр. Корейча. Ошол сен иштеген жерде кимдер иштейт? Кандай адамдар иштейт? Жалаң корейстер иштейби же башка жактан келгендер да иштейби? Ал жерде көбүнчөсү ушул жакта корейстер, бирок андан тышкары ушул башка Филиппин, Вьетнам, контракт менен келген ушул Азия өлкөлөрүндөгү адамдар иштейт. Көбүнчөсү бул жерде трудоголик да буларчы. Сен да ушулардын колеясына түшүп алсаң, иштей берсең аябай жандай депрессияга түшүп кетесиң. Ошон үчүн ар бир адамдын колунда да мындай кечке иштей бербей, мындай бул жерде жашаганды билиш керек да. Ошондо депрессия болуп, мындай баланс болуп, жакшы жашаса болот да. Сен иштеп аткан жердеги адамдардын мамилеси кандай болот экен сага? Мен иштеп аткан жерде мамилеси аябай эле жакшы. Күндө тамашалашып, аны буну сүйлөп, чогуу иш кылып, чогуу бир нерселер жасап, анан мамилеси аябай эле жакшы, мага жагат. Мен өзүмө комфортно чувствовать этем иште. Мына ушунча мен жөнүндө кичине дагы билип алдыңар, мен киммин,
кантип келген? Суроолордун көп келген суроолордун жооп бердим. Биздин каналдагы видеолор кызыктуу болсо, тааныштарыңар менен, досторуңар менен бөлүшүп койгула. Обязательно подписка болгула. Анан дагы кызыктуу ар кандай суроолоруңар болсо, комментарийге жазсаңар, биз жооп беребиз. Барчынан да биздин көрүүчүлөргө өзүңдөн мотивация, каалоо тилек айтып кой. Мени көрүп аткан бардык көрүүчүлөргө мен эмне кааларым биринчи? Дайыма позитивдүү ойлонгула, максаттарды алдыңарга койгула, максаттарга жеткиле. Жашооңорду өзгөрткүңөр келсе, бир гана силердин колуңарда. Дайыма позитивдүү ойлонгон кишилер менен жүргүлө, өзүңөрдү өнүктүрүп, ар тараптан изденип, дайыма алдыга умтулгула. Өзүңөргө ишенгиле, өзүңөр биринчи очередь поддержка алгыла. Бирөөнүн эмне деп айтат бул, эмне деп ойлоп калат деп эч кандай ойлонбогула, позитивдүү ойлонгула всегда. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, пока. Аньон. Барчынан да биздин көрүүчүлөргө өзүңдөн мотивация, каалоо тилек айтып кой. Мени көрүп аткан бардык көрүүчүлөргө мен эмне кааларым биринчи? Биринчи эмне кылайын мен? Интересно болбой кетти. Өткөн кылаттың. Дагы эмнени сурайын? Еще раз скажи. Например, я сижу у тебя, допустим. О чем ты хотел спросить? Анда иштей берип чарчадың окшойт, Иштен тышкары. Нужно эле эмне? Кайрымдуу. Кайрымдуу? Жардам берет мындай. Эң негизгиси мындай, сен мындай болгон эмне экен? Гибкий. Эң негизгиси сен керек да мындай кирип кетип, ошолор менен ошолорду кандай деп Кирип кетти эле го. адам деген гибкий болуш керек экен, анан